Жалпыңыздарга ассаламу алейкум, ардактуу Ош Кобар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кадырлуу биздин катталуучулар, жылкы сүйүүчүлөр, саяпкерлер, амансыздарбы? Биз сиздерге ноокаттан салам айтабыз. Тактап айтканда Токтамат Зулпуев айыл өкмөтү Камал Ата айылында турабыз бүгүн. 2022 жылдын 22 мартында Бекзаттын үйүнө келдик. Кайрадан эле Бекзаттын үйүндөбүз. Кечинде ат тартып чыгарганбыз, көк ат тартканбыз. Бүгүн дагы көк ат минип алыптыр. Кайра чакырды. Саналуу эле кечинде чыгардык. Эртең менен чалып сатылып кетти деди. Бүгүн кандай ат көрсөтөт экен? Чогуу көрөбүз достор, жылкы сүйүүчүлөр. Сиздерден лайк болсун, Ош Кобардан жаңы чыгарылыштар болсун мынеке. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Бекзат кандай экен? Ден соолук жакшыбы? Иштер жакшыбы? Бүгүнкү чыгарылышта дагы көк ат экен да. Кечеги көк атты жаман тез чалдың да, эртең менен сатылып кетти деп коең деген ошодон баштайлычы. Кандай болду? Алла чыкты, сатылды ака. Чыгып эле сатылдыбы? Өзүбүздүн мына Кадамжайга кетти ака. Баткен областы Кадамжай районуна кеттиби? Эми кечкурун сиз уйкуңуз бузбайын деп чалбадым. Эртең менен жүктөп кетишкенден айттым го, кетти ат деп. От кетти деп айттың да, анан бүгүн дагы келиң дегениң. Мына келип калдык. Бүгүн дагы келсем көктү көрүп туруп кечеги атпы десем, бул башка экен. Бул темир көгүрөөк экен, а? Темир көк, бул тай ака. Тайбы бул? Эми бул тууралуу маалыматты өзүң берчи. Бул ака бир акамдыкы ака, меники эмес. Өзүңдү эмеспи бул? Бул конзавод акамдын ака. Конзавод кана? Таброосу да бар мына. Дагы бар. Өйттөн бул жерде аттар анча-мынча келе бербейт ака. 126 Конзаводдук бар. Өзү чындап эле таброосу бары аз келет, аз чыгат. Бул 3 жашар ака жашы. Жашы 3 жашар. 4 жашар болот дейт эми. Болду ака уже. Эми 4 деп кое бер. Жаңасы. Бул жоон жолпусунан келген экен, бул көкүрөктөрү да жайында экен мында. Туяктары таза. Таза ака, тартарыңда. Машинаны өткөрүп жүрелі, анан улантайлы. Машинаны да өткөрүп жүрдүк. Эми өз чыгарылышыбызды улантсак достор. Бул эми пародасы айтылды. Россиядан келген экен да, эми кайсы 126 конзавод экен да, номери. Ошо улактарга бир-бир салынып көрүлдү ака. Улактарга салындыбы? Эми жакшы ака. Эми үйрөтүш керек дагы. Анан жүгүрүшү аябайбыз сонда. Az görüyoruz çabukta. Çabukta görsetesin, az toktop turmuş mınдай soru jambaşlarını, tuyaklarını artınкы. Жақшылап көрсөтүп коюн, такалары бар экен азыр, а? Бир такасы түшүп калыптыр мына. Сол такасында, сол бутунда такасы жок экен артыңкы мына. Өтө сергек ат ака. Ой, бунда бурулушу жакшы экен, а, бурулуштары. Дагы үйрөтүш керек да. Буга да тарбия бериш керек экен да, бир-бири көп эзилип чабылмадыбы ошондо. Эти да семизде баягы орлатып көрүлгөн да, эми жакшы ака, результат жакшы. Результаттар жакшы көрсөтүп атабы? Boyunu aytaylı aka, geçe boyunu, yaşını aytpapsыңар деп жа. Кече бою айтылган, бирок жашыны кичине эме болуп калыппыз экөөбүз тең. Ашпаган адамдын өзү жок ака, эми кыргызбыз да ака, түшүнүп койсо боло берет дейм, адаш эме унутуп калыптыр деп. Аны комментарийге жазыштын кереги жок ака. Бирок мен да ойлойм да, ала турган адам жашын сурап алат да атып алам деп кызыккан адам болсо. Эми ака биздин кылган ишибиз ушул ака. Эми унутуп калыпсыз, эми сиз дагы мен да унутуп калдым да. Эми onu комментарийге элан кылып эме кылыштын кереги жок. Тырмактан кириз дегендер бар экен да. Атабай туруп үйүндө бекер жаткан эмелер да ака. Ошонтип жазгандар. Эми мунун поворотторуну мындай жеңилдигин көрсөтчү. Жеңил экен, көрүңүздөр, байкаңыздар атты. Сиздерден лайк болсун, Ош Кобардан жаңы чыгарылыштар болсун. Ар бириңиздерге ушундай аттар насип кылган болсун. О, токтотчу. Бул жеңилдиги ham жеңил экен, мындай байкалып турат. Үстүнөн кандай? Үстү ham тоо ака, мына тартып көрүңүз. Тоо үстүнөн дагы. Ооба, мына. Жооштугу дагы өтө жок. Бою канча чыгат? Боюн да кайтайлычым. Ака, 1.60. 1.60. Мен метрим кече бир жерде калып кеттир. Чото машинада таппай атам азыр. Бою 1.60 чыгат.
Эми мына бурчу поворотун дагы байкайлычы эми. Тормозду көрүңүздөр. Оозу жумшак экен, а? Токтогону, жеңилдиги атпай калып турса керек. Калган маалыматты Бекзаттын өзүнөн да алсаңыздар болот. Дагы бир такаң ыргыды да. Такаң ыргып кетти дагы. 5-6 күндөн бери туруп калды эне. Туруп калдыбы? Эми муну акаңын аты болсо ким сатат? Менин номерим ойлот ака. Өзүң сата бересиң. Эми ака элдин кызматына ишеничке кирип калыппыз, өзүң сата беркем дегенден. Баасы канча аттын баасы? Өзү элсе $4000 деп коюкам dedi. Ака сата турган кылып айттың дедим, $3300 dedi. $3300 мындай сата турган, сурай турган кылып туруп. Баасы $3300 экен аке. Көрүңүздөр. Көк ат жаккан болсо Бекзаттын номери менен байланышасыздар, алып калыңыздар. Секин бастырчы, секин. Кайтара бер. Оозу элпек жумшак экен, а? Бир тартканда эле токтоп атат, повороттору дагы жакшы ат экен. Эми бул атты алам дегендер, Бекзаттын өзүнүн номерин айтып өтөбүз. Плюс 996 кодун айтып коебуз. 700 плюс 996 224 73 69 69 номери менен байланышып бересиздер. Лайк басып коюңуздар. Ар бириңиздерге ушундай аттар насип кылган болсун. Бүгүнкү чыгарылышыбызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.